Көк дария деп эсен, мен Ботко дария деп айтар элем. Assalamu alaykum, hormatly bir tugandar, hormatly to'q bag'uvchilar, qandaysizlar? Deng sog'lik ishlaringizlar yaxshimi? Degile ушул жалпы kanalдын катталуучулары, көрүп аткандар, угуп аткандар баардыгыңыздарга менден ысык салам. Көптөн бери байланышпай калдык, кабарлашпай калдык. Себеби мен тоок бакпай калдым. Тоок багып атам, бирок баягыдай мурункудай көп пародалар жок. Бир эле багыттагы тоок. Андыктан силерге демде тарта турган эч нерсем жокко дегеним бар биринчиден, экинчиден чындыгында убактымда болбой жатат. Каалоомда жок десем да болот, билбейм кыскасы. Бирок ошол нерсе дагы караңыздардан баягы көрүшпөсөк дагы, бирок телефон аркылуу байланышып, дайыма байланышта болуп, жакын болуп, тааныш болуп, баарлашып жүргөн бир туугандар, жакындар бар. Эмнеге видео тартпай калдың, каяка жоголуп кеттиң деп сурап жаткандар бар. Анын арга ушундай деп түшүндүрүп айтсам, эми жашооңдо эмнелер болуп жатат, кандай жаңылыктар болуп жатат, эмне менен алексиң дегиле ошолорду деле тартып чыгара бер да. Биз үчүн ошол нерселер дагы кызык дегендер дагы көп болуп жатат. Андыктан эми видеонун башында байкаганыңыздардай, азыр бир жакка сапар тартып бара жатамын. Кандай иштер болду, каяка бардык, эмне кызыктар бар экен дегиле иши кылып, сиздерге кызык болот деген нерселердин баардыгын тартып чыгаранга аракет кылайын деп жатам. Андыктан мени угушпайсыздар деген ойдомун. Бизге тоок гана керек болчу, башка нерсени айтпа дегендер болсо, башында эле көрбөй койсоңуздар болот. Ошол сапарыбыз байсалдуу болсун. Бул видео балким 2 бөлүктөн болуп, 2 бөлүккө бөлүнүп калышы да мүмкүн. Андыктан калганын баары көрө жатарбыз. Көк дария деп коет экен. Так. Зата аша бара берсең, зарталы. Карачы. Мына мен эттеген ушун. Ушундан суу өтөт экен. Суу алып өтүшүп. Кетип отуруп, геликоптер айдап экен. Ошол жака чейин кетет экен. Ошол айылдан бир аз эле үйдө жылгандан кийин көзгө мондай тарыхый жай орнот экен. Бул кадимки эле тарыхчылардын айтуусу боюнча 1850-жылдардан баштап түптөй кыргыз болгон Кокон хандыгын башкарган Кудайыр хандын чеби экен. Кудай буйрса муну дагы чыгып үстүн көрөбүз. Ал эми мени дагы бир таң калтырган нерсе болду, анын борундагы нерсе болду, караңыздарчы. Алыстыгын жакындатып көргөзүп аткандагы ушул терек айдап, өрүк айдап, ушул жакты жашылдандырып жаткан адам кандай адам болду экен? Суу таап, эбин таап жаткан. Бул дагы бир мээнеттин, аракеттин белгиси десе болот. Кудай буйрса мына үстүнө чыктык. Азыр коргондун чекесине туруп алып, биринчи айылдын үстүнөн тартып жатам. Ушул тетигил тумшуктан тарттым элем сиздерди. Эми ушул айылдын үстүнөн көрсөңүздөр болот. Мынакей нарындыктар айтабыз го, тоонун үстүндө, тоолордун арасында жашайбыз деп. Бирок чыныгы тоонун арасында жашаган мына ушул адамдар экен, караңыздар. Кудай сактасын, бирок бир чети өтө кооптуу жерде жашашат экен десек дагы болот. Бирок жашыл айланасы тим эле сонун өздөштүрүп алышкан. Жана эң негизгиси ушул айылдын балдары кошуна айылга барып окушат экен. Жөө барып. Ал эми бул болсо бирөөнүн агыроту, бирөөнүн короосу эмес, кадимки эле ушул коргондун ичи. Жергиликтүү элдер бул жакты өздөштүрүп, өрүк айдап, терек айдап, жүгөрүсүн жана башкасын айдап өздөштүрүп алыштыр. Бул болсо стенасы мына ушундай экен. Стенанын калыңдыгы 50-60 см бар экен. Анан момундай тешиктер бар экен. Бул эмненин тешиктери экенин билбейм, бирок мылтыкка колдонгондугу көрүнүп турат. Бирок бул Кудайыр хандын убагында болгон деп айтпас элем. Балким бул 2000-жылдардагы Баткен кобогалаңында жергиликтүү кыргыздын армиясы тешип, ошону коргонуу максатында колдонгон окшойт деп ойлоп койдук. Жергиликтүүлөрдүн анча-мынчасы дагы ошентип айтып калды. Эми аны тарыхчылар тагыраак билсе керек. Менде мул тууралуу толук маалымат жок экен. Мына сыртынан караганда коргон ушундай. Толугу менен 4 тарабы ушинтип куурчалган экен, караңыздар. Жана эң негизгиси керектүү болгон бул суу болгон экен. Суу тетигинде каптал арык менен келип, анан шаркыратмасы дагы бар экен. А шаркыратмасын көрбөй калдым десем дагы болот. Кыскасы ошол суу менен ушунун ичиндеги адамдарды, жоокерлерди камсыздап турган десек дагы болот. Мына ушундай туугандар.
Эми ичинде жүрсөң караңыз, бирөөнүн эле багында, ак оротунда сейилдеп жүргөндөйсүң, бирок дене коргондор көрүнүп турат, тетигил жактан. Тешиктер дагы көрүнүп турат. Ушундай тосмо менен 4 тарабы тең тосулган жана бул тоонун үстү. Караңыздар. Бирок жерде жүргөндөй бир элес калтырат экен. Бул болсо экинчи тарабы. Ne деген айыл доттулу бу? Кан беле? Кан. Kan. Кан. Кан. Kan mis kan. Кан деген айыл экен бул. Дарыянын жээги менен. Бул дагы тоонун этеги. Кооптуу жер. Сыртынан караганда. Бир жагынан көмүр чыгат экен, тегине ташып келет экен. Кандай кооптуу жай менен тартып жүрөт. Анан жанакыл тигил бетиндеги айылдагы балдар бияка келип ушул жактан окушат экен. Жөө кетип окушат экен. Мындай жерден бир сүрөткө түшпөсөк болбойт го деп бир чырк эттердик. Бизде Кытайрыкта билесиздер, жийде эсет. Бирок биздин жийделердин көлөмү карагыла. Буудайдан бир аз чоңураак болот. Мунун чоңдугун карагыла. Недей болуп калат? Жанагы финики бар го, курмалар. Же болбосо итморундан бир аз чоңураак болот экен булар. Бияктын немелери жийделер ушундай бир аз башалек болуш керек. Башалек экен, ичинде согу жок. Бирок тамы сол окшош. Баткендин өрүгү кантип кургатылат дегендерге мына. Таштын үстүнө эле жайып коюптур, э? Дагы кантип жаят? Варианттардан. Бул эң натуральный ушул бу, ууланган эмеси бул, э? Ууланган эмеси ушулар экен мына. Аны яштерге коёт, жасатат. Бул полио, не полио дейсиңер. Эчтеке жоктой да мындай сыртынан карасаң. Бирок бул кабырстан экен. Taş koyun boldu. Ол таш эле коюлган экен. Эми кийин бир канча кылым өткөндөн кийин эми кылым болбосо дагы чыгылып. Бул жерди түздөп иштете беренге оңоюраак болот. Шаар эмес да, башка жакта. Бул артыкчылыкты кемчиликти билбейм. Ушундай жолдор менен жүрүп отурат экенсиң. Тоонун кыры деп коет. Я болсо түшсөң дарыяга түшөт экенсиң. Кудай сактасын. Жолдор өтүкке. Кооптуу. Ушул тоо үйдө кара. Сыклатуу нерсе. Бакалар менен чогуу сүйө бересиңер банан сууга. Өлүп калат. Кетип калабыздар, качырып ийесиңерби? Молодец. Жер кал. Тоодо. Жашоо деген эле тоодо деген. Бул эмне экенин азыр анан айтып берем барганда. Бакса беле? Не? Бакса. Ошондойдон курулган заборлор бүт үйлөр ушундай менен тосулган. Ишыкты жакшы көрүшөт окшойт да. Эми буларды кулатып, жок кылып ордуна моундай нерсе мода болот. Биз баткендиктер бир аз мода кылганын жакшы көрөт. Бирөө баштаган экен, эми жайын айта айланайын, бүт айылдар ушундай болуп кетти. Песке булак сокмодон сизден тургуза албайсың буларды. Бетон менен сокмо согуп. Карачы, заборду. Жылуу суу менен Зардалыга кете тургандар ушул жакка кетет. Биз ал жакка баратканыбыз жок азыр. Биз болсо бул жакка кетебиз азыр. Отоонун артына барат окшойбуз. Не деген дара деген жерге кетип баратабыз кыскасы. Кайынды деген айылга баратабыз. Атак ушул өрөөнүн бардыгы дара деп аталат, э? Ооба. Ошондой. Дара өрөөнү. Айылдар бөлүнүп кете берет экен. Зардалыга тигил жакка кетет. Мына жанагы кооп
кырктуу жолдор. Айтпаш керек болгон жолдор ушунча. Ошондо Нойгуттар байырлаган жер болуп калабы? Кандай болуп калат? Ооба. Негизгиси Нойгуттар болот атпайбы баардыгы эле, туурабы? О бүт Жандай эмеспи? Жок. Нойгут уруусунун дээрлик көпчүлүгү ушул жакта жашашкан. Анан кийин Союз келгенден кийин тоодо эле жүрө бербей айылга келгиле, жер иштеп келе деп анан жанагы айылдарга көчүп барган ошондон экен. Бирок болбой эле ошондо дагы калып калган. Анан ата журт, ата конуш деп коебуз го бизде. Ошол саптыкларда карманып таштап кеткиле келбей жашап калгандар да ошондой караган. Bir saat bulmalarda жолго чыкканыбызга Баткенден бери. Капчыгайдын ичинде эле келатабыз. Капчыгайдын несин өзгөчө эле болсо керек, бирок кооздугу жок мындай караганда. Карагай, арча жана башка нерселер жок. Такыр эле бир башка парода, тоолору дагы. Эмелер агып турат. Шагыл кум деген эле ошол жакта экен. Пародасы жумшакта кичине эле суу болсо, жаан жаса чоң сел болуп эле агып. Жолдордун баарын жеп кеткен ошондой. Анда муш болуп калат экен. Саңар керек эки машина мындай теске келип калса, бирөөсү жол берип туруш керек, же болбосо кайра артка кетиш керек деген сыяктуу жолдор бар. Ошол сөздөр болсо Бул көпүрөнү 2000-жылдары баягы Баткен коогалаңы болгон кезде ошол террористтер жардырып салган экен. Себеби ушул биз бараткан айылда, могу ар жагында айылдарда адамдар баягы колго түшкөн, заложниктер болуп турсун, качып кетпесин деп ушуну жардырган экен. Бул жактан военныйлар күн помощь же болбосо кылып деги эле кандайдыр бир байланыш үзүлсүн деген максат менен жардырып салышкан экен. Анан кийин кайра оңдошкан экен. Карагылачы. Сүрүн эле карагылачы. Аябай чоң дарыя. Ушул толугу менен Өзбекстанга агып кирет экен. Кара дарыя, көк дарыя. Көк дарыя деп эсем мен Ботко дарыя деп айтар элем. Деги эле Баткен жактыктар. Ош, Жалалабад. Мындай такан тоокторду жакшы көрүшөт. Таканды билесиңер, мушташтырып. Бойцовский тооктор деп койсок болот. Ушундайлар экен, короздар. Согуштуруп, акча коюп, ушундай кумарга берилгендер да бар аябай. Негизи ал жакшы эмес, бирок ошентсе дагы ушуга аябай берилгендери бар. Ал эмне деп ойлойсуңар? Төө жалбырак, бака жалбырак. Дагы эмне жалбырак? Ана. Ушул өрөөн полный тиги жагы аягынан башталган болсо, тиги жагы аягына чейин бара турган болсо, полный бардыгы ушундай менен алектенишет. Бул табак, тамеки. Ушундай кылып берилиш. Бирок жумуш аябай оор деп коюшат. Тамекиге иштегенче кара жумуш кылып, кечке кирпич койгон, бетон куйган, жана башка жумуштарды кылган жакшы деп калышат. Ушундай.